Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың. Бул сөз элибизде жөн жеринен келип чыккан эмес. Анткени баланын келечек тагдыры анын алган тарбиясынан көз каранды. Адам баласы жарык дүйнөгө келгенден кийин курчап турган дүйнө менен таанышып, андан таасир алат. Бүгүнкү күндө технология өнүккөн 21-кылымда балдарды тарбиялоо жолдоруна токтололу. 5 жашка чейин тарбия берип башташ керек экен, себеби 5 жашта уже баланын характери уже калыптанат экен. Көбүрөөк тыйбашыбыз керек да, өзүнүн эркине коюшубуз керек. Анча-мынча жанагындай коркунучтуу нерселер, мисалы токтон, тияктан бияктан эле сактабасак, тыйбасак, атак көп эле нерселерди тыя бербешибиз керек да. Жыгыласың, бир жериң сынат, же болбосо күйөсүң дей бересиз го, канчалык ошол оозубуздан ошол сөз чыккан сайын ошол нерсе боло берет экен да. Ошондуктан ошондой сөздөрдү айтып коркутпашыбыз керек. Ээн эркин эчтекеден коркпойт, ээн эркин өскөн бала. Биринчиден, экинчиден самооценкасы өтө өйдө болот экен да. Самооценканы түшүрүп салат экенбиз, баягы тыя берип, аны кылба, муну кылба, уруша берип эле баягы балага коркунуч сезимдерин пайда кылып коет экенбиз, таарыныч сезимдерин, анан самооценкасын түшүрүп коет экенбиз, баркын түшүрүп коет экенбиз. Канчалык баркы өйдө болгон сайын, коркунуч сезими жок болгон сайын бала өтө ийгиликтүү болуп чыгат экен. Мындан сырткары балдарды талантына жана кызыгуусуна карап тарбиялаңыз. Спорттун жаңы түрү, музыкалык аспаптарга үйрөтүү сыяктуу ыкмалар баланын жаш кезинен туруктуулук шыгын өнүктүрүүгө жардам берет. Алар кызыкпаган нерселерге мажбурлоо болбойт. Балдар мектепке чейинки куракта көп суроо беришет. Кээде ата-энелер алардын суроолоруна жооп берүүдөн качышы мүмкүн. Бирок бул нерсе баланын өсүп өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Дайыма мактап турушубуз керек. Азаматсың, туура эмес нерсе кылып койсо да катуу урушпай, сен азаматсың. Туура жагына салып, акырындык менен жакшы сөздөр менен гана мактап турушубуз керек. Болушунча балага көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Өнүктүрүшүбүз керек баланы. Болушунча өнүктүрүп, болушунча таланттарын ачып башташыбыз керек. Биз бардык нерсеге эле таланттуу болуп төрөлөт экенбиз, бардык нерсе биздин колубуздан келет экен, жөндөмдүү экенбиз, бардыгыбыз эле. Адамдардын бардыгы окшош болот экен. Бир гана баягы чоңоюп баштагандан кийин ар кимибизде ар кандай сапаттар пайда болуп баштайт экен да. Ошол сапаттардан эле айырмаланып баштайт экенбиз. Баланын жөндөмдүү экенин кантип билсе болот? Башкаларга окшобогон эске тутуму, эрте окуй башташы, өзгөчө кызыгуулары, же татаал илимдерге терең кызыгуусу, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болушу, ар дайым суроо берип турушу, юмор сезими өнүккөндүгү, оюндарга кошумча эреже киргизиши. Азыркы күндө балдар телефон кармап атышат, телефондорду, смартфондорду кармап атышат. Балдары, ата-энелери балдарды алаксытыш үчүн эле, убактылуу алаксытыш үчүн эле колдоруна телефон берип туруп, ошол боюнча баласына көңүл бурбай коюп атат. Бул эң коркунучтуу, себеби балдар баягы телефонго кирип кеткенден кийин өздөрү каалаган нерселерди көрүшөт. Ар кандай коркунучтуу нерселерди, ар кандай уят нерселерди көрүп калышы мүмкүн. Ошолордун баарынан балдарыбызды болушунча алыстатышыбыз керек, алаксытышыбыз керек. Оюндар толтура балдарга алаксытуу үчүн ар кандай оюндарды ойнотушубуз керек. Өзүбүз ойлоп тапсак болот. Жомокторду айтып беришибиз керек. Азыр көп ата-эне баягы жомок айтып бербей калды. Жомокторду көбүрөөк айтып беришибиз керек. Китепке көңүл бурдурушубуз керек. Ар кандай кызыктуу китептер өтө көп. Китептерди ал тургай 1 жаштан үйдө тапса болот.